кууп кармабайлы. Же сотрудник ППС'ти кармабайлы бир 500 сом 1000 сом үчүн. Ал Союз убагында да болгон, ал бүгүн дагы болот, эртеге элдик бийлик орносо деле боло бере турган нерсе. Но бирок болгон акча үчүн биз коррупция менен күрөшүп атабыз деп элдин көзүн боёгону бул туура эмес. Анткени нак коррупционерлер бүгүнкү күнү 25 жылдан бери парламентте отурган депутаттар деп эсептейм мен. Өз элине кыянаттык кылып, туура эмес чечимдер чыгарган негизинен Кытай өзү кирип келген жок. Парламент мүмкүнчүлүк берип атат мыйзам кабыл алып. Биз туура өзүбүздүн көздөгөн душманыбызды билели. Кытай душман деп Кытай менен алыштын кажети жок. Ал да бир шор, бир өзүнүн жолу менен келген чыгар. Бирок ким уруксат берип атат? Бийлик. Бүгүнкү күнү бийлик бутактарынан, а именно закондорду кабыл алып аткан бул парламент. Парламент бүгүнкү күнү жоопкерчиликти тартыш керек. Демейде элдин телевиденияда сүйлөсө, бизди эл шайлаган дейт. Кимибиз кайсыгы депутатты шайлады? Мыйзамсыз жүргөн Кытай мамлекеттер депорт болсун. 2019 жыл жаңы башталып атат. Мыйзамга киргизип туруп мораторий жарыялансын. Вообще бир да Кытай Кыргызстанга киргизилбесин. И точка. Гражданство да гражданство. Ошо мен айтып атканым ошо. Гражданство алган кытайларды иликтеп чыгып туруп депортация кылыш керек. Болду, бүт ошо менен маселени чечебиз. Кемин жергесине болсун. Кеминде деле Орловка деген айылында уже кытайлар население отуруп калган да уже. Акта Кытайдын Кыргызда эмес, мектебине барсаңар Кытайдын балдары көп жүрөт да. Жүргөн жериң бар эле Кытай, акта азыр Кытай мурункундай баш ылдый жибейт, наоборот өзүңө карап сүйлөйт да. Өздөрүн уже көтөрүп кеткен статусун биздикилер уже жүгөндү берип койгонбуз да.